Мен Кадыркулова Айгүл Ахматбековна, 4 баланын энеси, жалгыз бой эне. Ушул гепатит оорусу менен азыр БД циррозго өткөн. 18 жылдан бери жабыркап келем. Бир 14 жыл операция болдум. Баягы плановый операциялардан кийинки мен айтайын дегеним, эң биринчиден биздин кыргыз өкмөтү бизге окшогон гепатиттерге эң биринчи мониторияны алып салып, бизге өкмөттүн деңгээлинде частный лабораториялардын баарын өкмөттүн деңгээлинде лабораторияларды. Бул бир. Экинчиси дарылар бизге эч качан жетпей атат. Биз өзүбүздүн каражатыбызга сатып алып атабыз. Болгону мен 1-чи группа инвалидмисмин. Ошол менин пенсиям болгону 5000. Ошол 5000ди мен бир уколдун өзүн сатып албайт экенбиз. Биздин анализдерибиз 3 айда бир тапшырабыз. 3 айда бир тапшырганда жок эле дегенде кеминде 7-8 лабораторияга акча төлөйт экенбиз. Анан биз мен өзүмдүн үйүмдөгү бир туугандарымды айтып кетейин. Бизде 4 бир тууган ушул оору менен ооруйбуз. Бирөө операция болуп келди. Ар бир жаранды айтып кетет элем. Ушул частный болуп аткан могу сулуулук салондору, стоматологияларды өкмөт караштырса. Себеби дегенде ошол тараптан гепатиттин жугуусу өтө көп болот. Эң орчундуу бизге болуп аткан нерселер дары маселеси болуп атат. Азыркы пандемияда биз дарысыз калдык. Чын-чынына келгенде биздин группада 7 дуан боюнча биз группаларыбызды ачканбыз. Карапайым эл бири-бирибизге дарыларыбыз бүтүп кала турган болсо сурайбыз. Бири-бирибизге берип турабыз вактысынча болсо дагы. Ошол нерсени бизге жакшынакай кылып эле, доступный кылып эле бир аптека ачып, ушул эле республиканский больницанын алдынан ушул Индиядан келген бүт биздин дары-дармектерибизди алып келип сатка коюп берсе, Минздравтан ошону суранат элем. Эми биздин мондай турганыбыз оору адамга деле окшобойсуң, бирок бизден кан кеткенде бар тарабыбыздан кетет, мурдубуздан кетет, токтобойт. Башка жактарыбыздан кетет, токтобойт. Ошол кезде эмне кылабыз? Зонд койдурушка. Зондко ар бири 5 литрден күнүнө кан бергенде дагы биз деген жашоодон үмүтүбүздү үзүп, аркы дүйнөгө коштошуп кете берет экенбиз. Башка эч нерсени айта албайт элем. Ушул карапайым элди өкмөт тараптан карап койсо деген өтүнүчүм бар. Кыргызстанда коронавирустан сырткары гепатит оорусу дагы өтө күч алып, жабыркагандар көп болгондуктан министерствого өзүбүздүн 4 суроо талабыбыз менен кайрылдык. Анткени биз бардыгыбыз жашагыбыз келет. Биз да Кыргызстандын жараныбыз. Биринчи талабыбыз дары-дармектерди сөзсүз түрдө мамлекет өзүнүн каржысына алып, өзүнүн какой-то процентин болсо да кошуп, сөзсүз түрдө дары-дармек менен обеспечение кылсын. Биздин дары-дармектер основном за границадан келет. Негизги дарыбыз Индиядан келет. Ошол Индиядан келген энтекавир, тенефабирлер биздин организмге жакшы туруктуу болот. Аны алганга бизге доступ жок. Коронавируска байланыштуу граница жабылып калган. Муну мамлекет чечип бербесе, жөнөкөй граждандар чече албайбыз. Департамент лекарственных обеспечений по противовирусным препаратам бүгүнкү күнү бизди гепатиттерди камсыз кылыш керек. Тескерисинче бул обещанияга өтүп, камсыз болбой келе жатабыз. Дары-дармекке жетпей бир күндө 8-ден 9-дан гепатит оорусу менен жабыркагандар о дүйнө менен кетип атат. Мен бу элге жерде бир тууганымдын атынан келсем, 4-өө өзүм жактан, 3-өө кайын журтум, үй бүлөсү менен, бала чакасы менен гепатит болуп жабыркап турат. Ушул эле маалда кече күнү өзүмдүн бир тууган тайкем АЦЦден бул дүйнө менен кош айтышып кетти. Андан кийинки требованиябыз медицинский учреждениялерге, гепатиттерге кеңири жол болсун. Анткени оору ооруган жарандарыбыз өтө кыйын акыбалда. Bir жерге эле анализ тапшырып же, бир жерден эле бүт бардыгын текшерүүдөн алып бүтпөйт. Сөзсүз түрдө бир врачка барса, шаардын наркы бурчуна жөнөтөт. Мисалы, мен Нокаттан келдим. Нокаттын Карагойундагы, Карагой жайлоо коругунда жашаган адам
центрге түшүш үчүн 60 километрди басыш керек. Бул ноокаттын гана центри. Ноокаттын центрде фибросканды текшербейт, башка диагноздорду, аппараттарды толукташ үчүн областойго келиш керек. Ал жерге келиш үчүн 120 километрди оорукчан адам басып өтөт. Ошондо да келип бүтүп калбайт. Бул жерге 20 километр, ал жерге 10 километр болуп атып, менин ооруган иним бир күндө бир диагнозду такташ үчүн 300 километрди басып өтөт. Ошон үчүн лабораториялар бир жерге уюмдашылган болсун, анан бүткүл гепатиттерге доступный болсун. Коронавируска байланыштуу бүгүн бир дагы гепатитти медучреждение кабыл албай атат. Шаардагы гастроэнтерология бир дагы гепатитти кабыл албай атат. Тяжелый болгонуна карабай кабыл албай атат. Постоянно доступный болсун. Түнүбү, күнүбү вирус жүрүп атабы, жүрбөй атабы, бардык уюмдашылган жана доступный болсун. Андан кийинки требованиябыз вакцинация. 2000-жылдан бери жагына гепатиттерге вакцинация жүргүзүлүп атат. Туура, мунусуна рахмат. Бирок ушу вакцинация жүргүзүлсө, ар бир адам 10 жылга өмүрүн узарта алат экен. Гепатитсиз биз билбейбиз. Эч ким буга даже академик гарантия бере албайт. Вакцинация жукпайт деп эч ким гарантия бере албайт. Ушуга гарант болуш үчүн биз айласыздан вакцинация алышыбыз керек. Эгер биз вакцинация алып койсок, 10 жылга өмүрүбүз узарылат. Биз билбейбиз да кайерден эмне себептен жукканын. Себеби бир үйдө устараны чогуу колдонушубуз мүмкүн. Ошондой эле сулуулук салондордо ал жерде термообработкалар жүрбөйт. Биз билбейбиз кимисинен кантип жукканды. Жана ошондой эле стоматологиялар, частный стоматологиялар, частный женский гинекологический ооруканалар, бүт ушу частниктердин бардыгында термообработкалар жок болгон үчүн, жакшы жеткиликтүү кароолор болбогон үчүн оорулар гепатитти жуктуруп алып атат. Мисалы, бир гепатит жуктуруп келсе, анын үйүндө баласы бар, небереси бар, кызы бар, уулу бар. Сөзсүз түрдө 10 адамга бул адамдан жугуп калышы ажеп эмес. Атайлап жуктурбайт ал, билбестиктен жугат. Мисалы, бир эле гепатит болгон адам мына бул кайдан жуктурганын билбейт, өзү гепатит болгонун билбейт. Мунун колу канап кетти, кызы келип обработка кылды. Ушул кан тийген жерде гепатиттин бул вирусу бул 4 саатка чейин жашайт, 4 сааттан 4 айга чейин жашайт. Бул вирусту жок кылыш үчүн термообработка 100 градуста 4 саат кайнаш керек. А бизде андай мүмкүнчүлүк жок. Ушулардан сактап калыш үчүн сөзсүз түрдө вакцинация мамлекеттик деңгээлде акысыз бүт мамлекетке жайылсын, берилсин, жүргүзүлсүн. Андан кийинки требованиябыз пересадка болгондорго. Гепатит болгондор жөн гана гепатит болбостон оорусунун аягында барып отуруп пересадка болгонго мажбур болушат. Пересадканы билесиздер, боор шишип, адам тамактана албай калат, баса албай калат, сүйлөй албай калат, жашоо мүмкүнчүлүгү күндөн күнгө кыскарат. Кыргызстанда боор алмаштыруу мүмкүнчүлүгү жок. Ошон үчүн биз за границага чыкканга мажбурбуз. Ал эми за границага бизди келе койгула деп чакырбайт. Ал жерге сөзсүз түрдө каражат керек. Каражат эч кимде жок. Бул пенсионер 2000 алат, бул пенсионер 2000 алат. Бул бакыштын жумушу да жок, пенсиясы да жок. Кайсы каражатла пересадка кылат? Үйлөрүн сатып, үйсүз калышты, машинасын, башка мал мүлктөрүн бардыгын сатып, ушулардын бардыгы мындайча айтканда пересадка үчүн кайырчылар бирге акыркы үмүт менен келишти. Ошон үчүн пересадканы дагы мамлекет өзүнүн карамагына алсын. Кансыздандыруу мамлекеттик деңгээлде Минздравдын деңгээлинде болсун. Дагы бир суранан, бул Минздрав гана чечүүчү нерсе эмес. Урматтуу жаңы өкмөт, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Нуркожоевич, сизден суранам. Ошондой эле Финпом, Сыймык Бешекеев, Сыймык Жапыкеев, сизден суранам. Ген прокурор Курманкул Зулушев, сизден суранам. Минздрав Каратаев, сизден сурам. Жана инфекционисттер болгон дезинфекция бардыгынан суранам. Ушул турган гепатиттер ар бири жок дегенде 300 адамдын атынан келип отурат. Мен мисалы өзүм точно бир туугандарымдан 7 адамдан болсо, ошондон сырткары Баткен областынан 28 адам өзүнүн макулдугун берип көрсөтүп жөнөтүштү. Мына сүрөттө көрүп атасыздар. Бул сүрөттөгү адамдар акыркы үмүт менен жашап атат. Булардын акчасы жок, мамлекет каржылабайт, пенсиясы жок. Булар бай эмес. Ошон үчүн ушундай акыбалга келбеш үчүн бүгүнкү күнү биз гепатитке каршыбыз деген уран менен келдик. Биз гепатитке каршыбыз. Гепатитке жол жок. Бизге Минздрав кароо көрсөтсүн. Эч качан бизди бөлүп салбасын. Диализдерден, коронавирустан, башка оорулардан бөлбөсүн. Гепатиттер дагы кыргыздын жараны, кыргыз эли.
чтобы келечекте Кыргызстанда гепатит болбош үчүн аракет кылсак болот. Анын бардыгы ушу вакцинациядан башталат. Медициналык профилактикалык түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдөн башталат. Ушунун бардыгын мамлекеттик деңгээлде Минздрав камсыздандырсын. Бизге гепатитсиз жашоо керек. Бизге дары керек эмес, бизге жашоо керек. Мораторий жоюлсун. Мамлекеттин карамагындагы 2 жылдан бери биз алынбай жүргөн мораторий бар. Мораторий медучреждениялерге, частниктерге, сулуулук салондорго гепатитти таркатууга ачак болчу жерлерге мамлекет мораторий жарыялап койгон. Аны Санэпиднадзор барып туруп текшере албайт. Эшикти сыртынан жаап кой деп чыгарып жиберет. Ошол медучреждениялер, особенно стоматология бүгүнкү күндө 50% ачагы болуп эсептелет. Ошол стоматологияларды Санэпиднадзор карамагына алсын. Мурдакыдай алып, мисалы, ресторан, кафелерди текшериш үчүн Санэпиднадзор биринчи заявка берет, андан кийин 10 күндөн кийин же 20 күндөн кийин барып текшерет. Ошондой кылбасын. ОТИДо барып текшерсин, внезапно барып текшерсин. Ошентип мамлекетти кыргыздарды гепатиттен сактап калуунун жолдору бул. Ошон үчүн мораторий алынсын. Биз мораторийге каршы эмес.